Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Бул комиссия түзүү демилгесин колдоп, ыкчам ишке киришкениңиз жакшы болду. Анткени биз соңку учурда өкмөттү бир аз эркелетип койдук да чынында. Азыр кыргыз өкмөтүн кичине апаптап койбосок болбойт. Эгерде мындай жол менен кетсе, булардын аңга түшөрү анык болуп калды. Акылбек Жаманголовго рахмат чындыкты айтканыңыз үчүн. Анткени сиз биринчи кезекте элдин алдында, парламенттин, өкмөттүн алдында, өзүңүздүн алдында абийириңиз таза болуш керек. Ушундай жол менен кеткениңиз менимче туура болот деп ойлойм. Анткени Мегакомдун мурдагы жетекчилери азыр кайда? Бардыгы түрмөдө. Ошол бителдерди басып алам деген максимдер кайда? Бардыгы мекенден качып жүрүшөт. Ошон үчүн мындай проблемаларды убагында ачык айтып чыккан бул туура. Негизи Мол КТ Мобайл 2003 жылы түзүлгөндөн баштап мен бүт документтерди карап чыктым. Ниети жакшы. Бүт дүйнөдө мына 3-4 уюлдук компаниялар болсо, бул дагы бир ата мекендик, бир виртуалдык оператор болобуз деген, интернет тармагында бир жайылтып жакшы иштейбиз деген ниети жакшы. Азыр бизге мына кошуна өлкөнүн олигархтарынын сотовый компаниялары Кыргызстанда иштеп атат. Ошолорго атаандаштык түзүп, жалпы элге, журтка бир жакшы шарт түзүп, атаандаштыкты пайда кылып, мамлекетке салык төлөп, бир шарт түзөбүз деген ниети жакшы. Бирок аны бир үй бүлөнүн кызыкчылыгын иштетпеш керек аны. Бир үй бүлө, бир топ, бир уч топ аны мындай иштетпеш керек. Биз көргөнбүз да мурда, ушинтип иштетебиз деп бүт. Могул Кыргызстанда, Курманкул Токтуралиевич, урматтуу депутаттар, биздин комиссиянын миссиясы абдан чоң. Азыркы күндө кыргыз коому мына ушундай бажагейт, кудагейт дегендердин баарына абдан кыжырдануу менен карап атат. Биз ушуга парламент бийликтерге жардам берип, убагында токтотуп калышыбыз керек. Алардын мурдагы бийликтердин өткөн тарыхын эске салып коюшубуз керек. Бүгүнкү комитеттин чечими менен Иманкадыр Рысалиев Кыргызстанга эмгек сиңирген бажа болуп калды. Ошол кишини ОБС-ге кат жазып, ыйгарым укугун токтотушубуз керек. Эмне үчүн ал өзүнүн бажа деген статусу менен, миссиясы менен өкмөттүн аппаратында, кабинетте алардын баарын чай ташытып коюп, өкмөттүк органдарды жетекчилерге чогулуш керек. Эмне үчүн ал коркутуш керек, үркүтүш керек? Мындай болбойт. Буга биз чекит коюшубуз керек. Ошон үчүн бүгүн биз ОБС-ге кат жазып, анан жанагы ачык өкмөт деген, open government, ошол жактан анын ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча маселени чечишибиз керек. Анткени бул өзү кылмыш. Эмне үчүн КТ Мобайл мына Салам деген азыр сотовый оператор чыгарабыз деп атасыңар жаңы? Эмне үчүн буга чейин унчукпай келдиңер? Анткени силер Иманкадыр Рысалиевдин баласы Германиядан окууну бүтүп келишин күтүп аттыңар. Мына ошол бала келгенден кийин баштадыңар. Туугандар, мындай болбойт. Биз жаңы максимдердин, жаңы айдалардын чыгышына жол бербейбиз. Андай болбойт. Анда 24 жаштагы балдарга биз бүтүндөй коррупциялык схеманы түзүп бербейбиз. Бул жерде эмне биз эшик такалап отурабызбы? Баарыбыз чыгабыз, айтабыз. Керек болсо мунун арты, эгерде ушундай коррупциялык схемалар чыкса, кече Алмамет Насырканович айткандай, өкмөткө недоверие боюнча маселеге чейин жетишибиз мүмкүн. Комиссия тез арада иштешибиз керек. Бул жерде тактап, жанагындай запросторду айлап күтүп отурганын кереги жок. Баарыбыз ушул чукул тез арада жоопторду беришиңер керек дагы. Бир 15 күндүн ичинде биз тиешелүү жыйынтыктарды чыгарышыбыз керек деп ойлойм. Менде бир топ суроо бар эле, жоопту алдым. Мага эң башкысы ошол Иманкадыр Рысалиев өкмөттө, аппараттын кабинетинде жетекчилерге чогулуш өтөбү деген маселе эң маанилүү болгон. Ал ким катары чогулуш өтүп атат? Ошону караш керек. Мирлан Канатбекович сиз айткандай, прокуратура караш керек буга чейин. Мисалы, баарыбыз мына Кыргыз Телекомдун башчысы ким Эмил Жантаевич айтып атат. Бул киши 2 ай болду келгенине. Айлыгыңыз канча өзүңүздүн? Бир 30 000 сомбу канча сиздин айлыгыңыз, Эмил Жантаевич? 60 000 сом. 60 000 сом мына. Жетекчиси 60 000 сом, а мунун алдындагы кызматкерлердин бардыгы 160 000 айлык алып атса. Жетекчиси айлыгы 60 000 алып атса. Мегакомдун мына бул жерде Кыргыз почта бардыгыңардын айлыгыңар 30 000 сом тегерегинде. Алар ким? Эмне бажанын жакын болгон үчүн, бажанын тууганы болгон үчүн
ушинтип элдин акчасын бул алар туура түшүнүш керек. Эмне үчүн канчадан ошончодон айлык алып атканын. Анын баары, урматтуу туугандар, бул элдин акчасы. Салык төлөөчүлөрдүн акчасы. Алардын чып-чыргасын коротпой бир сомуна чейин контролдоп, кайра бюджетке кайтаруу бул биздин милдет. Ошон үчүн буну прокуратура сөзсүз түрдө караш керек. Салам деген мына жаңы соттой оператору чыкканда, ошонун жалпы бюджети канча болот? Канча миллион доллар калганда? 80 миллион жатасыңар канча? Бюджетин айта албайм. Жана долбоорду ишке ашыруу боюнча Рисалиевдер сунуштаган 86 миллион доллар биз сатып ташташыбыз керек болчу. Бул 345 миллион сомдон тышкары. Бул долбоорду толугу менен ишке ашыруу. Ошого каршы чыгып, анан ички бюджетин болсо телеком айтылат го. Биздин комиссиянын эки миссиясы бар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Биринчиси, биз Кыргызстандагы акчаны өкмөт менен, жалпы эле бийликтер менен жакын болгон бир үй бүлөнүн каалагандай калчашына жол бербешибиз керек. Жаңы уюлдук оператор түзүлсө дагы виртуалдык, мына Салам деп. Биз аны эми көп ойлошу мүмкүн да, бул мындай туулбай атып туна чөктүргөн калышы деп. Андай болбойт. Эгерде ниети жакшы болсо биз колдошубуз керек, албетте. Иштесин. Бирок биз бюджетти мындай жакшы пайдаланышыбыз керек. Экинчиден, башкаларга сабак болгудай кылышыбыз керек. Бул биздин жалпы эле өкмөткө, жалпы эле бийликтерге жардам. Биз азыр парламент бардык эле бийлик бутактарына бул эң чоң коңгуроо болуш керек. Мындан ары тууган урук саясатты токтотуп, өзүңөрдүн жакындарыңарга каалагандай элдин тагдырын карматпайбыз деген нерсеге чек коюп коюшубуз керек. Чоң рахмат. Рахмат, жакшы каалоо сунуштарыңызга. Урматтуу катышуучулар, тиешелүү жетекчилер, биздин комиссиянын түзүлгөн максатын өзүңүздөр сездиңиздер. Биз жанагы маселелерге тез арада баа беришибиз керек. Ошол себептен сиздерди биринчи отурумга чакырып, азыр маалымат алып, андан колуңуздарга каттарды тапшырабыз ушу залдан эле. Сиздер ушу көрсөтүлгөн мөөнөттө кечиктирүүсүн бат берсеңиздер. Себеби биз сиздердин тарыхыңыздарды сурабайбыз. Болгон 3-4 суроолор менен кайрылабыз, ошого тез жооп берсеңиздер. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Жураев Сайдалимжан Марфовичке берилет. Рахмат. В целом, сегодня у нас только первое заседание, и поэтому, я думаю, все вопросы, которые нам непонятны, мы зададим, и в следующее заседание уже думаю, будут нормальные ответы. Ну, в целом, цель создания КТ Мобайл, она была правильной, но, к сожалению, не оправдала, да, это все. В результате мы видим сегодня, как оно получается. Получается 3 компании государственные, и с одной компании деньги перекладываются в другую компанию, и по дороге эти деньги, государственные деньги, теряются. У меня первый вопрос. Финансовое состояние сегодня КТ Мобайл, там дебиторская задолженность, кредиторская, и сколько у него денег сегодня в остатке? Кимайтат. Эмиль Акматов, Кыргызтелеком. В целом финансовое состояние компании, с учетом того, что мы в декабре 2019 года получили доход в размере 345 миллионов сомов, мы показали прибыль по итогам 2018 года 260 миллионов сомов. Из них сейчас рассматривается вопрос того, что мы фонду госимущества в виде дивидендов передадим определенное количество средств. По кредиторской задолженности выше уже было сказано, это порядка 170 миллионов сомов перед ГАСом, 40 миллионов перед ООО «Кыргызтелеком» и 40 миллионов перед Билайном. Хотелось бы отметить то, что выше сказано, на запуск проекта необходимо 86 миллионов долларов. Это, чтобы не вводить немного в заблуждение, это было для того, чтобы создать еще дополнительную сеть. Но дополнительную сеть создавать не надо. На виртуального оператора необходимы только коммерческие расходы. Если абстрагироваться от того, что здесь участвовала госкомпания, что это все как бы политизировано настолько, да? В целом идея была очень хорошая, эта идея была разработана сотрудниками Кыргызтелекома, потому что сейчас в Кыргызтелекоме остались, наверное, только идейные из этих зарплат, из, не знаю, разных скандалов. И в целом идея это поднять Кыргызтелеком, поднять компанию,
То есть, грубо говоря, мы за 340 миллионов, 45 миллионов получили определенный доход. Из этих денег мы уже расходуем деньги на развитие компании, для того, чтобы в дальнейшем получить доход. То, что компания Альфа Телекома участвовала в конкурсе, это означает то, что две госкомпании участвуют в одном проекте для того, чтобы в общем на рынке сотовой связи получить определенное какое-то преимущество. Если сейчас правильно поймете, КТ Мобайл, он получит переток абонентов не только от Мегакома, он получит переток абонентов именно от Нортелекома, это О, и Билайна. Из этих доходов мы уже с Альфа Телекомом делимся, 67% получает Альфа Телеком и 33% получает КТ Мобайл. Это все в виде дивидендов приходит обратно в фонд госимущества, и это очень выгодный проект на самом деле. И я думаю, что если вот эта комиссия сейчас как бы определит то, что проект не очень хороший, тогда просто мы как зародыши проект загубим, а на самом деле... У меня один вопрос, второй вопрос такой. Кто и когда принимал на работу Иман Кадырулы Эрназара на эту должность? Кто его назначил? Руководством Кыргызтелекома назначается только генеральный директор, а генеральный директор уже, соответственно, формирует штат, то есть включая заместителя. Какая у него была зарплата на самом деле? 157 тысяч по нашим данным, по штатному расписанию. И вот почему так внезапно они начали увольняться? Такая хорошая зарплата вроде бы. Я еще раз говорю, там ребята сидели идейные для запуска, необходимые творческие люди.